Салам достор, бул баштан башта. Сиздер менен Амир. 28 ноябрь Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Шайлоого барып, өз тандообузду жасоо бул ар бирибиздин жарандык милдетибиз. Тилекке каршы шайлоого кайдыгер мамиле жасаган жарандарыбыздын саны жыл санап өсүүдө. Бүгүнкү күндө шайлоо кимди көбүрөөк ойлондуруп калды? Алар уюштуруучулар, борборлук жана аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү, катышуучулар, партиялар, талапкерлер, үгүтчүлөр. Анан албетте байкоочулар жана жалпыга маалымдоо каражаттары. Бирок биз шайлоо аларга гана керек, алар үчүн гана маанилүү эмес экенин толук түшүнүүбүз керек. Бул ирет шайлоо аралаш система менен өтөт. Кээ бирөө бул ыкма менен эл колдогон талапкерлер келерин айтса, адистер бул система оор болуп, шайлоочулар үчүн да аны түшүнүү татаал болот дешет. Мында Жогорку Кеңешке мурдагыдай 120 депутат эмес, 90 депутат шайланып келет. Алардын 36-сы бир мандаттуу округтардан мажоритардык система менен шайланат. 54-ü пропорционалдык же саясий партиялардын ачык тизмелери менен тандалат. Кыргызстанда бир мандаттуу округтардан шайлоо 2005-жылы өткөн. Жана анын чыры 24 марттагы жоо газын төңкөрүшүнүн бир себеби катары белгиленип келет. Пропорционалдык система. Мында Кыргызстан бир округ болуп саналат. Буга чейин шайлоочулар партияларды гана шайлап келишкен. Башкача айтканда, шайлоочу партиялардагы тизмени өзгөртө алган эмес. Алдыдагы шайлоо кандай болот? Шайлоочу колуна эки башка урнага салына турган эки башка бюллетень алат. Биринчи бюллетень бир мандаттуу округдагы талапкерлер. Экинчисинде партиялардын тизмесинен тышкары бирден 54-кө чейинки бош чарчылар болот. Ал жерде сиз партияны шайлап, партиянын ичинде өзүңүзгө жаккан талапкерди тандайсыз. Биз өлкөдөгү терс көрүнүштөргө ар дайым нааразы болуп, наалып келебиз. Биз өзүбүздө өзгөрүү жасай алабыз. Мамлекетти терс көрүнүштөрдөн арылтууга салым кошсок болот. Ал үчүн жок дегенде шайлоого барып, добушуңду арзыбаган бир акчага сатпай, өз тандооңду жаса.